үчүн койгонун бир билгим келет. Себеби катачылыктын айынан кайра айтыша бергенде болбосто. Айтышында мага жакпагандыктан мен 7 балды койдум. Эч кандай каршылыгыбыз жок. Баам ушул. Мындай кылалы, Баян байке, мен өзүм жооп берем, эме кылбай элеңиз, азыр тактап коеюн. Берип коелу. Суранчо, микрофон Баян байке уруп койсоңуздар. Урматтуу агайын тууган, талаштан тактык жарылат дегендей такташып коюу бул абзел. Негизи рахмат байке, миңдеген айтыштар өтүш керек. Бирок айтыш жөнүнө өтө бербей, сөзсүз түрдө калыстыгы так болуш керек. Тынчтан ал, угалы. Сөзгө конок берели. Биринчиден сөз башы тааныбаган адам калыс болгонго билбейм кандай. Анан негизинен агайдан күткөм, агайда биздин атабыз менен улуу тең кишкен. Сапарыңыз пайсалдуу болсун. Могу жерден ката кетти, могу жериң жакшы болбой калды деген сөздөрдү жазып мага айтып берет го деп ойлогом, бирок андай болбой калды. Ошол дагы тактап берип койсоңуз сонун болот. Рахмат. Урматтуу агайын эл журт. Айтыштагы ушундай болору болбос нерселер көзгө көрүнгөн ачык, баягындай түшүнбөстүктөр эртеңки айтыштын келечегине кедергисин тийгизип, доо кетирбеш керек. Ошондой жагдайдан улам уюштуруу тобу, тактап айтканда ошол Кыргыз Улуттук Манас театры бардык айтыштарында акындар сүймөнчүк болбой калып, өтпөй калып, тааныбай калып, билбей калып, анан жанагындай калыстар тобу негиздеп бере албай калган жагдайда акындардын багы жөндөн жөн кулап калып өтпөй калуусунан улам биз жобого так даана киргизкенбиз. Эгерде калыстар тобу айрым бир мүчөсү акынга негиздүү баа бере албаса, негизсиз болсо, анда калыстар тобунан чыгат. Айтыштын келечеги үчүн Суранчы Жетимишевди калыстар тобунан чыгарабыз дагы. Урматтуу айтышкерлер, казак акындары ирети менен чучугула кармайбыз, андан кийин кыргыз акындары кармайбыз, ирети менен чыгабыз. Бул жобо айтыштын кылыңкы иш айтпаш керек. Айтыштагы өсүп келаткан жаштарды өстүрүш керек. Айтыштын келечеги үчүн деп жоопкерчилик акындардан эмес, жоопкерчилик ар бир калыстар тобунда болот. Бул жалпы калыстарга, мындан кийинки калыстарга дагы кулагына күмүш турган. Тандоо турдун аягында Баян Акматов агабыз калыстар тобуна тактап айтканда 7 упай койгон калысыбызга соболун узаткан. Ошол боюнча бизде жободо так даана жазылган калыстар тобу кайсы бир акынга упай койгондо эмне себептен андай төмөн упай койду негиздеп сын айтып бериш керек. Эгер калыстар тобу жөн гана мага жакпайт, ырдаганы болгон жок деген жүйөсүз жообу болсо, негизсиз болсо жообу, анда уюштуруу тобу тарабынан ал калыстар тобу, калыстардын мүчөсү калыстар тобунан чыгат. Андыктан негизди жообун угалы деп 7 упай койгон Суранчы Жетимишев агайыбызга кеп кезегин беребиз. Угуп алып, анан чугулак тартып кийинки турду баштайбыз. Урматтуу ак таңдай акындар, көрүүчүлөр, бизди калыс болсун деп ушундай калыстыкка көрсөтүп, бая иш чараны эртең менен көрүп атабыз. Алдын жетишинче баалап, талдап, ар бирине баа берип атабыз. Бизде жана 7 деген балл бердик. Кээде акындардын кээде уйкаштыкка келип, сөздүн мааниси жоголуп кетет экен. Кээде ошол айтып баратып, мааниси чыкпай калат экен. Ушуга баалап отуруп өзүбүздүн баабызды бердик. 7 койгондо мен өзүмдүн эрким менен, Алла эч бир неме эткен жок. Өзүмдүн баамды бердим. Ошол негиздүү кылып койсоңуз жакшы болмок. Бизде да бүдөмүк ойлор калып калып атат да, Суранчаба. Эмне үчүн атандашы 8, эмне үчүн Баян Акматов 7 дегенде? Эмне үчүн 7 бердиңиз ошону? Азыр да айтамын. Акындарда бизде келгенде мына Алымбекти атка алып киши. Акындар уйкаштык менен 2 саптан биринин уйкаштыгын айтып атат. Алымбектин негизги тарыхы таржымалы. Ордодогу орду, ушул жеринде акындар тарабынан көбүн айтылган жок. Ушул жерде кээде мааниси сөздөр айтылып калат экен уйкаштык үчүн. Мен бул жигитти тааныбайм, баалайм, бирок ушул жерден мен бул кишиден көп нерсени күткөнмүн. Такшалган акын экенин билемин. Бирок азыр
Baştan söyle. Başlayır bayan. Ana. Ver poğlaya. 5 minut vaqt beriladi. Gep kelsak akındarda özüңүzдөр. Sözge güçtü caneleme bayanım özün baştağın. Saparbek bayken saralın anda gurgusun elge tas kağın. Halım bektat kan atavuz. Benim aytılıp bütmez asmanım. Halım Bektat'ka jönünde bütpösün anda dastanın. Oy ağlamdan izlep tapmadım ağlım bekten aşkanın. Halım Bektat'ka jönünden aytuu gerek bugünde. Har birinin daygır açıp bugün alım bektatkan önünde. İzlengen adam Turbayev'in İstanbul'dun üyünde. Oy çoğun bilim algan can eken dünya yüzünün eliminde. Al Turgay Kokondor'dagı zar bolgon Alım Bek'tegi bilimge. Ömür boyun atavuz sugarılgan deyt ilimge. Turandın o tuğsun turguzmak egerde turganda tirü tübünde. Halım bekte karaçıp bizdin danazalı atavuz. Halemin urpaktarın karasan Alım Bek'tey bolon albay jatavız. Halım beke jetpeyviz. Bakın oşonusuna kapavuz. Har bir kırgız balasın Alım Bek boluğa mildettüğün egerde bolgon bolsa batanız. Han üçün hayaldarımız caninin boluş gerek turvay kurban candatkan apavuz. Demese bap keltiri bırdadın ay anda bayke bay sapar jaşanız. Can uykaş başta. Canın uykaş suranı bağam turat biyakta. İki yolu gayet alap dağı berip yatasın tiyakta. Su surap jatkan sıpayken uykaş suragan uyatta. Can uykaştı sen tapsan gırdaganırlar kıyakta. Bul sözün kaldın okşavoy. Anda gırday vergin toktavoy. Men toktolboymun eç kaçan sizden jolungdu tosam noktoloy. Noktaloyuz eleginde men kaçıp ketem op kolay. Saparbek degen kim özün elden başka münözü. Elden başka münözü. Saparbek akınga tasıyt bir özü. Hakınga tatay bir özü. Egerden el jurttum bolsa sürösü. Halaylık elim altınım aytırıp bütmez şarkınım. Mağagan tıp olmasın süröncüğe. Halım Bektat'ka gayranım al can emes bolçu can bakkan. Gezinden alım bekte yatanı camandardaki candaşkan. Jarığım gayran Alım Bek can emes bolçu mal bakkan. Düşmanı olup içinen çotonu çıktı can baştan. Al asıl bolçun el bakkan hakikat aytsan alacaktan. Hey çay vereviz dep çakırıp kayran dat katamdın aldaşkan. Vaqt jıydıktaylı. Anna jıyıntıktasak bolobu. Şart ele tura koyalı.
Кыска кыска ырдаган Сапакеңдин соболу. Sözdörü kanday bilmeymin pakengden jagata onu. Lenin esteliktin orduna buyursan Alımбектикин koyolu. Ырахчылык билдиребиз. Тилектери кабыл болсун. Урматтуу калыстар тобу тең упай чыгып тандоо турга. Күйгүз коесузбу? Баалар коюлуп атат дагы ырас, ачык болгону жакшы. 7 коюп аткан байке эмне себептен, эмне каталыгы